өзүңүздүн айкөлдүгүңүздү, чечкиндүүлүгүңүздү көрсөттүңүз. Ошол эле учурда жардамчыңызга айттыңыз, ордуна барып иштесин, жакшы иштей турган ниеттери бар экен, элге болгон проектилер бар экен деп айттыңыз. Бирок ошол дайындалган документтерди кол коюу учурунда акыркы этап калганда эмнегедир мени жолотушмай койду. Мен ойлойм, бул жерде дагы сизди тегеректеп турган адамдар мурдагы президенттер сыяктуу эле сизди дагы жолдон адаштырып коюшу мүмкүн. Балким ушул сөздү угуп, балким мени колума кишен салып камашы мүмкүн. Бирок мен жараткандын алдында эч кимден коркпой, мыйзам алдында дайыма жооп бергенге даярмын. Өзгөн элине болгон жакшы ниети болгон, эч кандай коррупциясы жок, таза иштеп берем деп бир канча инвесторлорду ноябрь айына чакырып койгонмун. Ошолордун баардыгы бүгүн кайрылып жатат. Садыр Нуркожоевич айкөлдүк кылып, чечкиндүүлүк кылып, ушул ишти эгер чечкен болсоңуз, өзгөн эли сиз менен дайыма бирге болот деп ишендирип айтам. Өзгөн эли биз акыйкаттыкты, чындыкты кууган элбиз. Ордолу өзгөн жери 250 жыл тараханиттердин борбору болуп турган, биз хан сыйлаганды, хан туттаганды жакшы билген ел. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кудай буйруса сизге ийгилик каалайм. Жаратканым буйруган болсо, сизди президент кылып шайлайбыз. Мына ошондо дагы иштешкенге даярбыз. Сизден мен өтүнүчүм, хандын сөзү эки болбойт дейт. Сиз бүгүн биздин ханыбызсыз, сиз кече жакында сиз менен учурашкан учурда сиз мага бата берип, жакшы иштешели деген жакшы оюңузду айттыңыз. Батадан калбаңыз, сизден суранам. Аллах сизди колдосун. Рахмат. Өзгөн районуна 2 ай мурун келген экенсиз, баарын мага маалыматтарды беришкен. Анан сиз бай алмашылып калгандан кийин мына облуска мен сизге дагы айттым, сунуш бердим. Сиз жакшы иштеп атыпсыз, эл колдойт экен. Эми ушул баягы тополоң мезгилинде алмашылып калдыңыз. Мына өкмөттүн өкүлүнүн облустагы замы болуп барыңыз дедик. Мындайча айтканда губернатордун замы болуп деп сиз отказ бердиңиз. Анан кийин кайра баягы макул деп кайра ордуңузга алып келели деп анан кайра ойлондук да, эми 2,5 ай убакыт калыптыр реформаларга. Анан күн сайын аким алмашып атат дедиртпей, ошо 2 ай чыдап туруңуз деп. 2 айдан кийин ошол акимчиликке койсоңуз болот. Бай жаңы системалар башталганда. Анан кимиңиздер күчтүү болсоңуздар, эл колдосо өтүп кетесиздер. Эми кичине 2,5 ай, 3 ай чыдап туруңуз эми. Андан эч нерсе тагдыр чечилип кетпейт эми. Ассаламу алейкум. Садыр эке, барасыз буюрса. Жакшы жыйын болду, ачык айкын суроолор берилди. Мына жаңы жетекчи Садыр Нуркожоевичке мына өкмөтүбүз президентибиздин милдетин аткаруучу бүгүнкү күндө убактылуу аткаруучу. Бирок бир канча суроолор берилди, көп суроолор эле айыл өкмөттүн, акимдин деңгээлиндеги, райондун деңгээлиндеги суроолор берилди да. Анан ошол эле учурда мен өзүмдүн ордумду мыйзамсыз алып койгондугу тууралуу да суроо бердим. Анткени бир жетекчини иштен алаарда сөзсүз түрдө ага бир тапшырма берилет, ошо тапшырма аткарылбай калган учурда иштен алса, ал жетекчи да өзү ыраазы болуп кетет. Экинчиден, ошол эле жетекчи өз каалоосу менен арыз жазыш керек. Мына ошондой учурда иштен алынат. Анан эч кандай эчтекеден кабар жок. Мына өзүңүздөр билесиздер, Өзгөн районунда акыркы 5 жылдык деле алган болсок, бир да жолу республикалык салык, жергиликтүү салык толук болгон эмес. Мына жараткандын буйругу менен биз келгенде биринчи коррупциялык система деп жана көмүрчүлөр менен, таш казгандар менен, сары таш казгандар менен мына биргеликте иштешип, биринчи жолу Өзгөн районунда 9 айлык салык жыйынтыгы толду. Жергиликтүү да, республикалык дагы салыгыбыз толду да. Анан эл аралык, мындайча айтканда, улут аралык маселелерди да аябай кооптуу болгондуктан алар менен катуу иштештик. Катуу иштешип, өзбек, кыргыз деген маселени жоюп, мына бир туугандай элбиз деп, мына көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына ошолор менен иштешип турган учурда мени мындай эч ким чакырбай туруп эле иштен алып койгону бир аз ыңгайсыздык жаратты. Сизде ошол жумуштан алуу боюнча приказ келген эмес, Эч кандай мага эч ким чалып да айткан жок. Же болбосо чакырып да айткан жок. Иштен алуу боюнча дагы мени эч кандай уккан эмесмин. Мен ошо отурган жеримде гана ошо
азыр алып келет дегенде гана угуп калдым. Мен айтат элем Садыр Нуркожоевичке. Ал киши мени кабыл алгандыгы да абдан мындай бир тарап сүйүндүрдү. Анткени ошо айкөлдүгүн, өзүнүн чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, кабыл алып, ошол жерде бир канча сөздөр сүйлөшүп, мен болсо Өзгөн районунда кура турган жана көп кабаттуу үйлөрдүн ордуларын бошотуп атканымы айттым, соттошуп атканымы айттым, базардын ичиндеги мыйзамсыз коррупциялык системаларды жойгонго чоң аракеттерди кылып аткандарымы айттым. Анан Садыр Нуркожоевич аябай мындай жакшы, таасирлүү түшүнүп, мен дагы ошо коррупция менен күрөшүүгө келдим. Анда биргеликте күрөшөлү деген жакшы сөздөр болду. Батасын берди. Кайра ишиңе отурасың. Азыр сага кайра буйрукту чыгарабыз деген жакшы сөздөрүн айтты. Туура айтат. Бирок ошол убакта эмнеге чыгарылды? Азыр кайра башка жооп айтпадыңыз. Азыр ошол учурда мага губернатордун биринчи орун басары болуп иштеп турбайсыңбы деген сунушту берди. Мен эми орун талашып же болбосо бир бийликке келейин деген ойдо кирген жокмун деп мен дагы айттым. Болгону иштеп аткан жеримдеки ушу жакшы иштеримди улантып, элге бир өзгөрүү киргизейин. Өзгөн району бир жакшы шарттагы жашоону, бир жакшы парктарды көрсүн. Өзгөн районундагы татыктуу 275 миң калк жашайт. Бул деген Талас обласы, Нарын обласы менен бирдей деген сөз. Биздин Өзгөн району аябай тыгыз жайгашкан эл. Ошондон улам мен өзүмдүн ички дүнүйөмдөгү, өзүмдүн ойлорумду коррупция менен кантип күрөшүш керек, элге кантип жакшы иштер жасаш керек, мына ушул нерселердин баардыгын айткандан кийин ал киши чечкиндүүлүгү менен ошол жардамчысы Эрнис деген жигитти чакырып айтты. Бүгүндөн калтырбай бул жигитке кайра буйругун даярдагыла дагы эртеңден ишке чыксын деген жакшы ойлорун айтып, Кыргыздын салты боюнча өзүнүн батасын берип чыгарды. Мен ыраазы болуп чыгып, туугандарыма, эл журтка бардыгын айттым. Садыр Нуркожоевич аябай айкөл, ушундай чечкиндүү адам экен. Мен киргенде ушундай ойлорумду айтсам аябай туура түшүндү. Ушундай чечкиндүү жетекчиге биз эми жетишиппиз деген жакшы сүйүнүчтөрүмдү айттым. Бирок ошол эле учурда чыгып бардык документтер бүттү, бардыгы кол койду. Акыркы ошо руководитель аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаевка киргенден кийин ушул документтерибиз чыкпай калды. Анан мен таң калуутам. Эгер Садыр Нуркожоевичти да бүгүн ороп турган адамдар эгерде ушундай бир өздөрүнүн кызыкчылыгы менен болгон болсо, анда 29 жылдан бери болуп аткан иштеп кеткен президенттерден айырмасы болбой калат. Мен ушуну баса белгилеп айтам. Туура, мен камалгандан да коркпойм. Бирөөдөн корккон жан эмесмин. Мен койчумандын баласымын. Мен өз күчүм менен окуп, өз күчүм менен жашап иштеп келаткан адаммын. Бир гана жараткандын буйругу, жараткандын колдосуна гана мен муктажмын. Садыр Нуркожоевичтен мен азыр ушул учурдан пайдаланып дагы мындай суранып кетем. Эгер Өзгөн элин эгер акыйкаттык менен, чечкиндүүлүк менен, чындык менен эгер чечемдей турган болсо, анда 2 ай, 2,5 айды күттүрбөстөн, анда мени ордума койсун, мен эл үчүн иштеп берем. Анан эгер жок 2 ай, 3 ай дей турган болсо, бир гана Аллага бардыгыбыз муктажбыз. Эртеңки шайлоо кандай жыйынтык берет, аны Кудай билет. Ошондуктан эгер Садыр Нуркожоевич чындыкты кууган жетекчи катары, мен ойлойм, чечимди тез аранын ичинде чыгарса, мен дагы элге өзүмдүн күчүм жетишинче жакшы иштерди жасап берем. Эч качан элге каршы иштеген эмесмин. Эл менен дайым тыгыз байланышта жүргөнмүн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, көчмөндөр оюнун 2007-жылы Өзгөн районунда өткөрүп, 50 миң деген адамга чоң той берилген. Мына ошол көчмөндөр оюнун 2013-жылы ошол Жомарт Оторбаевка сунушту мен атыман кеткен. Бирок ортодон бурмалашып, ал көчмөндөр оюнундагы бурмалап отуруп мени четтетишкен. Мына Кара Жорго бийин билесиздер. Кара Жорго бийин дагы бир канча жолу мен аракет кылып, Санжира деген группа ачып, ошентип элибизге жайылткам. Мен эч качан калпагымды башыма түшүрбөйм, анткени мен ушул энелерибиз тигип, ушул калпагыбызды тигип, эр жигит балакатка толгондо башына кийгизет, элиң менен жериң үчүн күрөш деп. Мана ошондой улуу салтты улап, мен дайыма башымдан калпагымды түшүрбөйм, анткени мен үчүн эл кымбат, жерим кымбат. Менин ар бир метр жер менин жерим деп эсептейм. Анткени ар бир кыргызстандык менин жерим деп эсептеш керек. Өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстан менен
талашып аткан биздин суу сактагыч жакта жерлерибизде делимитация учурунда комиссиянын төрагасы катары мен жүрдүм. Ошол жерде да бир канча өзүмдүн сунуштарымды киргиздим. Бир канча ошол жерде талашка кандай жолдор менен талашсак болот, кандай бизге зыян келди суу сактагычтан деп ошол зыяндарды да эсептеткен мен болчумун. Өзгөн районунда бүгүнкү күндө бир канча мектептер жаракка кеткен. Ошол суудан сарыгып, саз болуп, куршап, айыл өкмөтүндө бир канча үйлөрдүн алдынан суу чыгып кеткен. Керек болсо Заргер айыл өкмөтүндө жер көчкү да ошол суунун саркындысы, ошол нымдуулук болуп, мына ошондон көчкү болуп, бир канча адамдар каза болду. Ошондой эле ошол суу сактагычтын айынан биз канча жерибизди 5000 деген гектар жерибизди бүгүн эгин да эге албай, жөн эле суу чайпап турат. Бул Кыргызстан үчүн чоң зыян. Мына ошолордун бардыгын мен ачык айткам. Бүгүн коррупция чындыкты жеңди. Коррупция бүгүн чындыкты жеңди дегеним, мен чындык үчүн күрөшүп, коррупционерлер менен күрөшүп аткан учурда мен иштен алып койгону бул коррупциялык системанын дагы деле өчпөй кайра тамырлап атканын белгиси. Жогоруда айттыңыз да, баягы акыркы буйрукка келгенде түшүнүксүз болуп калды депчи. Анын себептерин сиз сурап көрдүңүзбү? Мен себептерин сурадым. Бул жерде ошо айланасында турган бүгүнкү күндө чоң должность алган адамдар бар. Ошолордун кейилгүчүсү менен ошолордун мындайча айтканда ошолордун суранычы болдубу, ошол Бакыт Аманбаев агабызга киргенден кийин бул документ чыкпай калды. Мен түшүнөм, мурда деле Сооронбай Шариповичтин учурунда деле ошондой эле жан-жак элинде жүргөн адамдардын ошондой туура эмес иштерин көрчүмүн. Курманбек Салиевичтин малында да көргөмүн андайды. Эгер ушул биз үмүт кылган адамдар, биз үмүт кылып кечегиде бир канча адамдар чыгып чындыкты чырылдатып айтып отуруп, эгер Садыр Нуркожоевичти алып келген болсо, бүгүн ошол чындыкты жеткирбей айланасында кармаган адамдар дагы деле мурунку президенттердин эле айырмасы болбой калат деп ойлойм. Ошондуктан биринчи жараткан Алладан элибизге биримдик ынтымакчылык каалайм. Экинчиден мамлекетибизде тынччылык болсун, мамлекетибиз өркүндөп өссүн. Коррупционерлер Кудайдын колдоосу менен жок болбосо пенде жок кыла албайт экен.